Улуттук биринчи каналдын көрсөтүүлөрүн, сүйүү сүртүмдөрүн, унутулгус элестерди камтыган «Унута албайм» программасы улантат. Студияда мен Шайырбек Арапов, саламатсыздарбы. Сүйүп калуу оңой, бирок аны аздектеп алуу абдан эле кыйын экен. Сүйүү чеги жеткенде кор болот деген сыяктуу эле сүйүүнү кор кылуу дагы, аны кадырлап алуу дагы өзүңүздүн колуңузда экенин эч качан унутпаңыз. Эгерде сиз сүйүүнү кор кылсаңыз, сөзсүз түрдө бир күн ошол сүйүүнүн азабын өзүңүз тартасыз. Муну айтып жатканын себеби кийинки окуя мына ушул тууралуу болмокчу. Келиңиздер анда чогуу назар салалы. Ошол күз менин жадымда түбөлүк сакталып калды. Анткени ошол күздө апам экөөбүздүн тилегибиз ишке ашып, мен институтту кызыл диплом менен аяктап, жакшы жумушка орноштум. Менин кубанычыма орток болоор бир гана жакын адамым бар эле. Ал апам. Байкушум-ай, берметим кызыл диплом менен бүттү деп кошуналарды чакырып, бапыраңдап майрамдаган эсимде. Анткени апамдын өмүрүндөгү жалгыз кубанычы мен болчумун. Кызым, мен сенин иштешиңе эч кандай каршы эмесмин. Бирок бул жерде эле калсаң жакшы болмокко. Апа, коюңузчу. Мен бул жерде кантип иштемек элем? Айлык аз. Анын үстүнө сизди элден кем кылбай багышым керек. Кызым, мен сага ишенем. Мына 5 жыл жатаканалап жүрдүң. Эми ал мейли, мейли. Анан эми азыр каякта жашайсың? Кимдикинде жашайсың? Убактылуу Нуркултай экемкине барам. Анан айлык аларым менен дароо башка батирге чыгып кетем. Эленай кызым-ай, эми өзүң ойлонуп көрчү, ойлон. Тиги эгерде бирдеме керек болуп калса, мага айтканың макулбу? Анан мени аяй бермей мүнөзүң бар эле. Апа, кабатыр албаңызчы. Жумушум сонун. Анын үстүнө шаарда баары жакшы билесиз го. Эмне дейин эми айланайын, ак жонуң ачылсын балам. Бирок жетериң менен мага кабар бер, макулбу? Ойлонбоңуз, апа. Баары жакшы болот. Эми ошентсе да балам, шаар деген шаар да. Мен үчүн жашоонун жаңы тилкеси башталды. Жумушка чыктым. Эртеден кечке ишим менен алектенип, көйгөйдүн баарын унутуп калдым. Апама тез телефон чалып турам. Чалган сайын эне деген эне да мага болгон санаасы түгөнбөйт. Ошондой күндөрдүн биринде биздин жумушка бир жигит келип калды. Жаңы кызматкер окшойт деп ойлосом, мындан 2 ай мурун алыска командировкага кеткен экен. Келе калып эле мага тигиле карап: Буюрса чогуу иштейт экенбиз да. Менин атым Нурсултан. Саламатчылык. Сиздин жылмайганыңыз абдан табышмактуу көрүнөт. Атыңыз ким болот? Бермет. Ал көзүмө тигиле менин колумду көпкө кармап турду. Мындай оч чачкан көздү көрбөгөм. Эмнеси бар экенин билбейм. Ушул адам жүрөгүмдү бир карашта багындырып алды. Күн сайын эрте менен келип, элпилдеп сүйлөп, жагымдуу кыялдары менен мени өзүнө тартып турду. Экөөбүз жумушта чогуу түшкү тамакка чыгабыз. Кайра ээрчишип алып жумушка келебиз. Акыркы күндөрү абдан бири-бирибизге көнө түштүк. Бир күн олтурсам, колуна букет гүлүн көтөрүп, күлүп жайнап кирип келди. Гүлүн сунуп мага "Мен сени сүйөм" деген сөздү айтты. Таң кала карап, кубанганымды же кызарганымды билбей туруп калдым. Ошентип экөөбүз күн сайын колтукташып, чогуу жүрүп калдык. Көп өтпөй мен аны сүйүп калганымды сездим. Шорумабы, бактымабы, эч нерсе көзүмө көрүнбөй, акылымдан адашып сүйдүм. Артын ойлогонго да чамам келбей калды. Ооба, ал менин гана адамым экенин бир көргөндө эле сезгем. Апам билсе мага болот.
Эмне кылып койдум? Биз эле эмес, элдин баары ушинтип жашап атышпайбы? 1-2 жыл никесиз жашап андан кийин үйлөнгөндөр деле көп. Убакыт өткөрбөй эл катары нике кыйдырып үйлөнүп алчы. Азыр мен сага үйлөнө албайм. Бирок сенден ажырап калгым да келбейт. А мен апама тууган урукка эмне деп айтам? Апаң деле түшүнсө керек бизди. Сөзсүз түрдө паспортко печать бастырып алып үйлөнүш керекпи? Эң негизгиси экөөбүз бактылуу болсок болду да. Эмнегедир коркуп жатам. 2 жылдан кийин сөзсүз тойубуз болот. Ага чейин Апамчы? апаң өзүнчө жашап турсун, кийин өзүбүзгө алабыз да. Болоор иш болду. Эми эмне кылмак элем? Нурсултан мени сүйүп, мен үчүн баарына даяр турса, мен эмне коркуп жатам деп кыска ойлорго жетеленип кеттим. Күндөр өтүп жатты. Бирок бул сырымды апамдан көпкө жашыра албай койдум. Өз оозум менен айтпасам, баары бир күнү болбосо, бир күнү бирөө айтып салат деп апама баарын түшүндүрүп берүүнү чечтим. Өмүрүмдөгү эң оор нерсе ушул болду болуш керек. Айтаарымды айтып терс карадым. Апамдын көзүнө тике карай албадым. Билбейм, канча убакыт өттү. Бир кезде апамдын кайраттуу үнү чыкты. Көтөр башыңды. Балам. Мен сени эч качан күнөөлөбөйм. Алтыным апа, кечирчи мени. Мен дагы жаш болгон балам. Бирок эч качан жүрөгүңдүн буйругуна каршы чыкпа. Апа, мен сизди таштап койбойм. Баары бир күн алып кетем. Сен мага карабагын балам. Эгерде ошол адам сени бактылуу кыла турган болсо, апам жалгыз калды эле деп мага караба. Бирок мен сени ушул жерден топураган той менен узатайын деп жүрдүм эле. Кантейин эми ал тилегиме жетпейт окшойт. Апаке, мына көрөсүз. Биз Нурсултан экөөбүз бактылуу болобуз. Сиз да эл катары ушул үйдө топураган той менен мени узатасыз. Сөзсүз. Бир аз күтө туруңуз. Сизден суранычы. Апакемдин жүрөгү тилинип жатканын кантип сезбейин. Эшиктен машинанын сигналы угулду. Селттей түштүм. Апамдын жаш чайган көздөрүнөн өөп алып, чемоданымды алып ишке бет алдым. Босогодо селейген апамдын жалгыз караанын көргүм келбей, артыма кылчайбай кеттим. Ошентип Нурсултан экөөбүз жарандык никеде жашап калдык. Сүйүктүүм Нурсултандын жанында өзүмдү абдан бактылуу сезип жашап жүрдүм. Менин тагдырыма жазылган махабатымдын пайдубалы Нурсултан, сен жана сен деп кайра-кайра кубанып айтып жүрдүм. Экөөбүз абдан ынтымактуу жашап жүрдүк. Чогуу олтуруп алып, тоюбуз жөнүндө кыялданаар элек. Тойдо келүүчү коноктордун тизмесин жазып алып, бул сен тараптан, бул мен тараптан деп жаш балдардай бапылдап калчубуз. Алгачкы күндөрү үйлөнөрүбүз жөнүндө кепти көбүрөөк айтса, Нурсултан кийинки кездерде ал тууралуу таптакыр сүйлөбөй калды. Ал тургай кийинки кездерде үйгө көп түнөбөй, достору менен бир жакка кетип калчу болду. Акыры Нурсултандын оюнчугуна айланып бара жатканымды түшүндүм. Бирок айлам жок эле. Анткени мен анын аялы болбогондуктан
тилим кыска болчу. Салам. Эмне чай келчи. Нурсултан. Бул кимдин сүрөтү? Албы. Ал Гуля. Бул эмне дегениң? Коч. Аялым осы саптаққа уратма кетсін. Эмне? Болды чеми? Кайра баштадың ба? Тоқтатсаң ба сұрақтарыңды? Кантип сен ушул жолго барасың? Барчы. Бул сөздөр октой тийди. Көз жашымды араң жутуп кетенчиктей бердим. Демек менин баам ушул экен да. Мен ал үчүн өзүмдү курмандыкка чалганым, ал менен жашаган өмүрүм эч нерсеге татыбай калат экен да. Жүрөгүм тызылдап, өрттөнүп бара жатканын сезбей, Нурсултан уктап калды. Бирок бардыгынан жаманы, мен ага канчалык таарынсам да, баары бир байланып калганымды сезип турдум. Өз кайгымды ичиме жутуп, өрттөнүп жашап жүрдүм. Эмне кыларымды билбейм. Баарына өзүм күнөөлүү деп, Нурсултан менен болгон түндү эстеп алып, өзүмдү өзүм жемелеп, мындан көрө апамдын алдында олтурсам болбойт беле деп ыйлап алам. Бирок баары кеч. Тилимди тишиме катып жашап жүрдүм. Акыркы күндөрү Нурсултан үйгө кааласа келет, каалабаса келбей коет. Мен ага эч кандай нерсе дей албай калдым. Бир нерсе десем эле, сен менин аялым эмессиң. Менин кадамымды текшергендей деп сөгүп калат. Өз кайгым менен жүрүп, апамдын ооруп жүргөнүн да сезбеген экем. Апам байкуш ооруп калып, ооруканага да жатып чыгыптыр. Аны мага айтпайт. Бир күнү тайекемден угуп калып, учкан бойдон апамды карай жол тарттым. Апам, апакем ара жолдо жатты. Ой, жаным-ай. Ой, жаным-ай. Oldu Құдай. Oldu Құдай. Бермет. Kızım. Апа, жаным отурам. Sen emне ынча жашык болуп кеткенсиң. Мен айыгам балам. Жок. Жашыккан жокмун. Мен эмне көрбөй турат дейсиңби? Сен кантип сыздап турганыңды. Мен сен балдарыңды, жарыгым менин. Илеба. Жарыгым менин. Апа, кечирчи мени. Менен үчүн сени таштап кетти. Өксүп оğlum. Менин жындыздай болгон кызымды сенин убалыңа калды. Жанагы Нурсултан. Билбейм. Мындан аркы жашоом кандай болот?
Құдай өзі жаза берсін балам. 3 жылдан бері сен анын ысырына күйіп, суығына тоңып келдің маған. Таштачы барам ушу. Эгерде мен десең токтотчу жок. Апам менин жообумду өзү түшүндү. Ушундан көп өтпөй апам ооруканадан көз жумду. Апамды акыркы сапарына өзүм узаттым. Нурсултан жанымда турган жок. Ийнимден жөлөп, таянар таянычым болот деген маалда түгөнбөгөн командировкасына кетти. Келгенде маңдайымдан өөп койгон эле болбосо, эч нерсе деген жок. Мурункудай эле өз иши менен алек. Мурункудай эле тамагы жасалуу, кийими жуулуу, каалаганда түнү менен келбей калат. Мен аны менен шапшатканым 3 жылдан өттү досум. Эми кандай кыларымды да билбейм. Кетип да кала албайм. Анткени ага биротоло көнүп калган окшойм. Үйлөнө да албайм. Бермек тигине бербей ары же бери кылды. Эми анын башына эмне болуп кетти билбейм. Бекер болуна калган окшойм. Досум, артынан чуркап жүрүп жеттиң эле го, эми ошо сүйүңдү сактап калбайсыңбы? Кеп андарды эмес. Кайчы андай нерселерди? Жүр, аны эс алып келели. Мен сыртта күтүп турам, сен кийип чыга бер. Андан аркысын уккум келген жок. Көз жашымды жашырып, мындан аркы жашоом мен үчүн туман эле. Жалгыз караан кылган апам да жок. Бермек, мен кеттим. Кайда? Асандар бильярд ойнойт деп коюшчу. Нурсултан, качанга чейин биз ушинтип жашайбыз? Мен да эл катары никелүү аял болгум келет. Балалуу болгум келет. Мен мындан ары мынтип жашай албайм. Эгерде мен менен жашагың келбесе, кое бер мени. Кое бергенде мен сени кармап келдим беле? Кеткиң келсе кете бер. Жок. Сен эмнеге антип жатасың? Сен сурадың, мен жооп бердим. Кулагым чуулдап, жерге өчүп кетти. Нурсултан менин көз жашыма да карабай чыгып кете берди. Ушул учурда Нурсултандан бироторо айрылганымды түшүндүм. Бирок тагдырдын мага деген сыноосу али деле бүтпөгөн экен. Нурсултан менен айтышып чыгып кеткен боюнча менин жаныма кайрылып келген жок. Эми келбейт деп ичимен сыздап жүрдүм. 1 күн өттү, 2 күн өттү, 3-чү күнү кайрылып келбешине көзүм жетип, оюмду туман каптап, эч нерсе кылгым келбей отургам. Бир убакта эле кол телефонум шыңгырап калды. Телефонумду алсам, курбу кызым Гүлзат чалып жаткан экен. Эмнегедир жүрөгүм уйгу-туйгу болуп, сүйлөшкүм келбесе да трубканы алдым. Алло, кандайсың? Рахмат, жакшы. Бермет, Нурсултандын абалы кандай? Эмне дейсиң? Сен уга элек белең, ал кырсыкка кабылып, оор абалда жатат деп жатышпайбы? Бермет, сага эмне болду? Эч нерсе. Барасыңбы? Жок. Барбайм. Трубканы койгон соң, колумдан ишим түшүп олтуруп калдым. Апам үчүн, өзүмдүн көз жашым үчүн, Нурсултан деген атты биротоло көкүрөгүмдөн чийип салам деп ойлогон элем. Бирок анте албадым. Жүрөгүмдөгү сүйүү дали өчпөгөн экен. Ошентип бир жагынан көкүрөгүм түтпөй, ошол күнү эле ооруканага жөнөдүм.
Акыры дарылаган врачты таап калтырай суроо узаттым. Айтыңызчы, доктор. Нурсултан аттуу жигиттин абалы кандай? Сиз кимиси болосуз? Мен Абалы оор сиңдим. Омуртка сүйөгү катуу жабыркап калган экен. адам болбойбу? Басып кетиши дагы, буттары шал болуп калышы да мүмкүн. Эми бул убакыт менен организмден зависит этет. Ошондуктан үмүттү үзбөй керек. Арадан бир жума өткөндөн кийин гана Нурсултандын үстүнө киргенге уруксат беришти. Кирсемби же кете берсемби деп ойлонуп жатып, анын палатасына кирүүнү чечтим. Менин мыйзамдуу жарым болбосо да, кантсе да көз ачып көргөн адамым болгондуктан мен аны таштап кете албадым. Абалың кандай? Эмнеге келдиң? Табалаганы келдиңби? Сенин абалыңды угуп чыдабадым. Ичим түтпөдү. Эми сага майып күйгөндүн эмне кереги бар? Жок. Сен үмүт үзбөшүң керек. Мен сени өзүм айыктырып алам. Мен эми мындан ары баспайм. Көрөсүң го, басып кетесиң. Андай болбогон күндө да мен сени баары бир таштай албайм. Мен сени сүйөм, акылсызым. Кечир Асыл. Сен кыймылдабашың керек. Кудай мени өзү жазалады. Сенин көз жашың, апаңдын көз жашын да ойлоп атам. Болду эми, өзүң ойло. Кечир. Мен эми гана сени сүйөрүмдү түшүндүм. Жашоодо үмүт, ишеним, сүйүү алдыга жетелейт экен. Бир кездерде мен дагы сүйгөнүм менен түбөлүк бирге болуудан үмүтүмдү үзүп койгон учурум болгон. Бирок менин сүйүүм алдыдагы кыйынчылыктын баарын жеңип, мени бактылуу күндөргө жетеледи. Азыркы учурда Нурсултан экөөбүз толук бактылуу жашап жатабыз деп айткандан алысмын. Анткени Нурсултандын толук кандуу басып кете албай жатканында. Бирок мурункудай кыйла жакшы кыймылдап калды. Кудайдан тилегеним эле Нурсултандын мурункудай болуп, менин жардамымсыз басып кетиши. Ал үчүн баардык нерселерди жасаганга даярмын. Өкүндүргөнү апакемдин мени таштап алыска кеткени. Кыйынчылыктардын баарын эстен чыгардым. Бирок сүйүүгө кыйынчылык менен жеткенимди эч качан унута албайм. Мына ушун менен бизге ажыратылган убакыт дагы аягына келип жетти. Эмки жумада кайрадан унута албайм программасы аркылуу жолукканча аман туруңуздар.